Багыс саясий партиясынын катарында бала күндөн эле эмгекке бышып, таманакы маңдай тери менен иштермен атыгып, ишкердүүлүктүн жолуна түшкөндөр да бар. Алардын бири Мээрим Исмаилова орто мектепти аяктаган соң Борбор калаага келип, жогорку окуу жайына өткөн. Андан берки жылдар аралыгында ал билим алуу менен бирге рынок экономикасынын шартына ылайык Киреше таабынын булагын издеп тапканга чейин бир топ эле тоскоолдуктарды жеңип өткөн. Товардын өнүшү, тандоосу азыраак болчу да. Эми азыр баягы технология, бизнес өскөнүнө жараша ошончолук тандоолор бар. Ал жеңил эле калдыбы? Анан 2003 жылы телефон чыкты, Panasonic деген. Ошону дагы мен Казакстандан алып келип калдым. Ошондо биринчи көтөрүп калдым. Анан ошону менен дагы ошол телефон менен иштөөгө да жеңил болду. Андан кийин 2004 жылы Кытайлар бияка келип, анан Кытайдан прямо бияка алып келди 2010 ресторан, кафе, ушундай эмелер, чайханалар ачыла баштады. Ошол кафе, чайханалар ачылгандан баштап ошолордун посудаларын, дизайнерин, ишаяктарын мен дизайн кылып, мен түзүп салынгандан баштап ошол ресторандардыкын толтурдум. Анан ал ресторандар менен мен до сих пор иштешем. Мээрим айымга жол көрсөткөндөр деле соода сатыктын сырын билип калган жөнөкөй эле жарандар анын аракетчил, эмгекчилдигин баалашат. Быйыл таза шайлоо болот деп ойлойсузбу? Быйыл таза шайлоо болот деген ойдомун. Себеби элдин көбү тажап бүткөн азыр. Таза эле шайлоо болот го, себеби элдер бүт эле ойлонуп атат. Только жаштарды шайлоо, жаңы багыт менен жаштардын келечегин ойлогон, жумуш орун менен камсыз болсо, ишкерлер заштайт этсе, жеңилдиктерди берсе деген ойдобуз. Кымбатчылык элдин баарын абдан каптап, капа кылып турат. Анан эми күтүп атабыз. Кудай буйрса Садыр Жапаровдон чоң үмүтүбүз чоң. Эми ошону заштайт этип, ошонун карамагына жакшы таза шайлоо болсо, абдан жакшы болор эле. Эл бусарлар ар кандай чыгарып атат, элди укпай айланайлы. Эл журт кыргыз элин сактап калалы. Кыргыз эли канчадан бери келаткан кыргыз элин сактап, элдин багыты жакшылык жакка оосо деген ойдомун. Рахмат эже. Соодаңыз жакшыбы? Рахмат, Кудайга шүгүр, жакшы. Рахмат. Ушу дордой бар элдин, эл журттун ырысы бар экен. Бул дордой болбосо кантип оокат кылмакпыз билбейм. Анан сураныч ушу Багыт партиясынан Исмаилова Мээримди шайлап коюңуздарды суранабыз. Ооба, Кыргызстандагы калктын, жаштардын көбү жумуш орун таппай кыйналып турган чакта багыт өңдүү таза, жаңы партиялардын келип кызмат кылышы мезгил талабы. Партия боюнча ошо көрдүк, баягы эле көбүнчө эле эски эмелер болуп атат. Ушунун арасында Багыт деген неме партия бар экен. Ошол партия көбүнчөсү баягы эме экен да, карапайым жаштар, элден чыккан адам экен. Ошону Сиз келечекте эмне менен чыкасыңар? Келечекте Кыргызстанды кандай көрүсүңөр? Кандай көрүнөт? Буюрса ошо өнүккөн мамлекет болуп көрүнөт. Качан гана калың элдин көйгөйүн жон териси менен сезип, тамчыдан деңиз куралгандай эмгек кылган адамдар гана эл кызматына келсе, Кыргызстанда өсүш кадамы болору айдан ачык.